Салам ардактуу достор, кино мүчүлүштүктөр рубрикасында мен Жолдубай Рустамбай уулу. Демек сиз кинолордун катачылыктарын менен чогуу карап чыкканы даярсыздар. Анда эмесе биз бүгүн 5-элемент жөнүндө кеп кылабыз жана да мүчүлүштүктөрүн карайбыз. Бул фильм бюджети боюнча $90 миллион. Гарри Олдман аттуу каарманыбыз бул фильмге тартылуу үчүн сценарийди окубай туруп эле макул болгон деген маалыматтар бар. Режиссер Люк Бессон бул фильмге бир нече фотомоделдерди тарткан. Мына ушундай кызыктар менен биз мүчүлүштүктөрүн айтып баштайбыз. Тасмада 100 жылдан бери сакталып турган эстеликтин сол далысында колдун изи түшүп калган. Кимдир бирөө кармап койгон окшойт. Милла Йовович Лилу укмуштуудай айнекти колу менен сындыра коет. Көрсө урганга чейин эле кайсыл жерге уруусу керектиги жөнүндө айнекке сызып койгон тура. Я, 5 элемент. Бул каарман кызыбыздын колу бирде кир болсо, бирде таза. Кула бара жаткан Брюс Уиллистин автоунаасында кол жууй турган жер бар окшойт. О, прошу прощения, я забыл про автомойку. Баарыбыз эле күлүч жоготуп алсак керек. Бул тасмада күлүч өзүнүн өзү эле жок болуп кетет. Коробканын үстүндө турган күлүч бар болсо, кийин эле жок. Коробка жарылып кетет. Бирок жарылган соң ал жерде адам турат. Ал куурчак окшойт. Сэр, вы зарегистрированы как гуманоид? Никак нет, я всего лишь страус Эмму. Чынында эле жардыруу болгон учурда башка куурчактар ыргып кетти да бирөөсү калып кеткен. Мына ушундай кызыктар менен сонун катачылыктарды айтып бердим. Кийинки эфирде жолукканча жакшы туруңуздар достор.